Kımbattуу görүүчүлөр, жана ошондой эле бүгүнкү кеченин жалпы көрөрмандары, кош келиңиздер. Аял болуп, сулуу болбо, табиятты алдоо менен барабар. Турмуштун ачуу таттуусун көрүп, чыйрала берсин. Туягы ташка салса кетилер, сууга салса жетилер деген ойдо. Уулун эч убакта аябаса да, кызын аз күндүк коногум, алтындын сынагы, шайынын кыйыгы деп, бөркүнүн төбөсүнө үкү кадап, бапесте өстүргөн. Атын алчыланта бастырган ала көйдөн жигиттин суук көзүнөн жазгыра жеңелери калкалаган. Анткени өмүргө асыл перзент берген эне ар дайым урмат сыйга татыктуу. Эмесе бүгүн маданияттын мыкты кызматкери, мээримдүү эне, ажарлуу айым, тарыхта өз изин калтырган Сапаралиева Айнаш Нурдиновнанын жаркын элесине арналган Соңкөл ханышасы айымдар сынагын ачык деп жарыялайбыз. Анда алгачкы куттуктоо сөздү Жумгал райондук Маданият бөлүмүнүн башчысы Ысранов Токтобек Баркалбасовичке берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары. Дагы бир жолу биздин Маданият сарайыбызга кош келипсиздер. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дейт. Мынакей эртеден бери биздин Ысакалы Айдаралиева атабыз боюнча, Айнаш Сапаралиева эжекебиз боюнча ушунчалык абдан чоң жакшы сөздөр айтылып атат. Чындыгында бул адамдар тарыхта өзүнүн изин калтырып кеткен мыкты адамдар болгон экен. Мына бир эле Жумгал вальсы деген чыгарманы айтсак, кандай жогорку деңгээлде аткарылып, азыркы күндө Жумгалдын гимни болуп аткарылып келаткандыгын баардыгыбыз билебиз. Ал эми Айнаш эжекебиз менен аз болсо дагы иштешип калган адам катары эртеден бери Айнаш эженин эмне кылып, кандай басып турганын, сүйлөгөнүн, иштегенин, ишке болгон баардык аракетин ушунчалык көрүп, көзгө элестетип, музейге болгон кызматын элестетип отургандагыбыз. Албетте, ушундай иштин баардыгын тең алдына карай сүрүп, ата-энеси үчүн ушундай чоң ишти жасап аткан бүгүнкү уул кыздарына, Эрмек мырзага чынында рахмат айтышыбыз керек. Ар дайым ата-энени баалаган ушундай ар бириңиздерде балдар болсун дейле. Жанагы Ысакалы атанын ырында айтылгандай, жаман айтпай жакшы жок, артыңда калса ыйларың дегендей, ар дайым ушу ар бирибизде ушундай жакшы балдар боло берсин, ата-энени даңктаган, көтөргөн, бийиктеткен. Эрмек мырзадан ушундай сунуш түштү, Жумгалда бир конкурс уюштуралы, кандай кылсак болот деген сунуш түштү. Мына ошо менен биз кеңешип отуруп, Соңкөл ханышасы деген айымдар арасында, анын ичинде 20 жаштан 35 жашка чейинки айымдар арасында конкурс уюштуралы деп сүйлөшүп чечилген. Мына ошону баардыгын тең бүгүн эжелери менен биргеликте баардыгын демөөрчүлүгүн өзүнүн мойнуна алып, ушул апамдын аты үчүн, атамдын аты үчүн деп ушундай чоң кызмат кылып аткан Эрмек мырзага жана биздин эжекелерибизге чоң рахмат айтканга уруксат этиңиздер. Анан албетте түрүлөр арбак ыраазы болбойн, түрүнүн иши алга жылбайт деп коет. Арбактары ыраазы болсун. Эрмек мырза, мындан да өркүнүң өсө берсин. Кудай жолуңду ар дайым шыдыр кылсын. Сен барктагандай, сен ата-энени канчалык барктап атсаң, сен да Кудай буйруса ишиң алга жылып, сенин да ишиң баркталган жакшы жигиттерден, кыргыздын жүгүн көтөргөн мыкты жигиттерден боло беришиңер тилектешмин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүнкү конкурсанттарга ийгилик каалайбыз. Атамдан эле. Анан эми могу жерде энелерге дейт. Энелер ырыс чачкан ыйык булак. Агышат адамзаттын атын улап. Колунда бакыт бешик терметкени, балбылдап караң күйдө күйгөн чырак деп. Атаң 70ке чыкса дагы ата-энесин аябай эскерчи. Атасы 3 айында өлүптүр. Энеси 3 жашында өлүптүр. Анан
ушуларга эмгек кылбай калдым дечи да. Атам энем кайдасыңар таппадым, көрбөдүңөр көз жашымдын акканын, атагана жок дегенде бирөөңө ки деп чапан жаппадым. Өмүр бою карыздармын силерге, жедире албай алатонун акнанын. Көрдүңөрбү? Силер азыр баласыңар, атаң 70-тен ашып кеткенде дагы атам энем дечи. Силер эне атаны сыйлаган жакшы балдар болгула. Baktım, azabım tarttım, apakenmenin almaş kız baktım, merimin töktüm, erkelep östüm, arnasam deymin, asılın sözdüm, merimin töktüm, erkelep östüm, arnasam deymin, hasılın sözdüm. Diledim dilep, turmuşka sürüp, öksügön кезде özüңsün terek, enекем günüm, boy jettim бүгүн, алайым колго ата журт жүгүн, апакем менен ак бата берген, болгон деп кызы кыргыз элиңден, апакем менен ак бата берген, болгон деп кызы кыргыз элиңден. Түйшүктөн качпайм, эмгегиң актайм, насатың акыл, жүрөктө сактайм, бейишим менин, өрүшүм менин, ыйыктан ыйык, кол тийбес чебим, гүлдөгөн бакчам, бүтпөгөн дастан, мен үчүн апам, күн ай жер асман, гүлдөгөн бакчам, бүтпөгөн дастан, мен үчүн апам, күн ай жер асман, күн ай жер асман. Рахмат барыңарга, жакшылык болсун. Быйылкы 2015 жылда барыңардын үйүңөрдө жакшылык болсун.
Ушуну жашаган балдарыма рахмат, ыраазымын, аман болуңуздар. Амин. Бул дүйнөдө ата энелердин эң эле кубанычы бул элим, жерим жана балдарыбыз экен. Мен балдар жөнүндө жолдошумдун бирин айтып коеюн. Балаким, үйүң сенин түптөгөн, бактың сенин бүтпөгөн. Баа жетпеген байлыгың башка жакта күткөгөн. Туң бел кылар, тууганда бел кылар, чачылганың жыйнарың, чаркайланып сыйларың. Жаман айтпай жакшы жок, жашооң бүтсө ыйларың деп. Келечегиң үмүтүндө ушу балдардан биздин үмүтүбүз аябай чоң. Ар бир балдарыбыз элибизге керектүү балдар болуп, акылдуу, эстүү, заманга керек балдар болсун деп ойлойм. Элесиң элдин эсинде, эскерип бүгүн турабыз, артыңда калган балдарың, ардайым турат эскерип. Эл журтуңдун эсинде, элесиң калды эстелеп. Аны эмесе алдыңыздарда Калгакиев атындагы музыкалуу драма театрынын актрисасы Фарида Шыгаева «Жумгал вальсы». Çok rahmat, çok rahmat. Bari bir jonga seni
Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз жарана концепциясын ишке ашыруу максатында маданияттын мыкты кызматкери Сапаралиева Айнаш Нурдиновнанын жаркын элесине арналган райондук деңгээлде өткөрүлүүчү ата-энем бейишим коомдук кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулган Соң көл ханышасы айымдар арасындагы кароо сынактын катышуучуларын алдыңыздарга чакырып алсак. Биринчи номерде Конокбек кызы Гүлмира Жумгалайылы. Экинчи номерде Аблаева Майрамгүл Орозобаевна Чоң Дөбөайылы. Үчүнчү номерде Алишер кызы Жипаргүл Чоң Дөбөайылы. Төртүнчү номерде Кудайберген кызы Елизавета Таш Дөбөайылы. Бешинчи номерде Карабалаева Нурзина Түгөлсай айылы. Алтынчы номерде Абскариева Чынара Абскариевна Башкулган айылы. Жетинчи номерде Асанбек кызы Асылгүл Байзак айылы. Сегизинчи номерде Жумабекова Аида Абдуманаповна Чайик айылы. Тогузунчу номерде Сейтказиева Жанара Чайик айылы. Байсалова Алина Бештерек айылы. Он биринчи номерде Кулатбек кызы Бегимай Миңкош айылы. Анда биздин жалпы катышуучуларга бир көркүрөтө кол чаап койсоңуздар. Анда азыр сиздерди бүгүнкү кароо сынактын жобосу менен тааныштырып кетсек. Бул жобо Соң көл ханышасы айымдар кароо сынагынын аныктайт. Кароо сынакта 20-дан 35 жашка чейинки кыз келиндер катыша алат. Максаты улуттук маданиятты даңазалоо, айымдардын чыгармачылыгын жана сулуулугун колдоо, коомдо үлгү болчу айымдарды тандоо. Кароо сынак райондук деңгээлде ар бир айыл өкмөттөрүнөн 2ден айымдардын катышуусунда өткөрүлөт. Максаттары жана милдеттери жаштардын эстетикалык табитин өнүктүрүү, кыргыз кыздарынын интеллекти, келбети жана таланты аркылуу алардын коомдогу ролун көтөрүү, сулууларды жана чыгармачыл кыздарды эл алдында таанытуу, маданий мурастарды жайылтуу жана колдоо. Кароо сынакка катышуунун шарттары: сынакка 20-дан 35 жашка чейинки кыз келиндер катыша алышат. Катышуучулар жергиликтүү тургундардан болушу керек. Сынакты өткөрүүнүн тартиби: биринчи турда саламдашуу болот, өзүн өзү тааныштырат. Ар бир катышуучу улуттук кийим менен убактысы 3-төн 5 минутага чейин. Экинчи тапшырмабыз менин күнүм видеоблог тапшырмасы. Мында катышуучулар өздөрүнүн бир күндүк өткөргөн күнүн видео кылып көрсөтүшөт. Үчүнчү тапшырмабыз талант көрсөтүү.
Ар бир катышуучу өзү эмнеге жөндөмдүү ошонусун көрсөтөт. 4-чү тапшырмабыз интеллектуалдык суроолорго жооп берүү. Ушул жерден ар бир катышуучуга 4-чү тапшырмада биздин калыстар тобу бирден суроолорун беришет. Айта кетишибиз керек, бул жерде калыстардын чечими талкууланбайт. Анда азыр сиздерди бүгүнкү сынактын калыстар тобу менен тааныштырып кетсек. Калыстар тобунун төрайымы, Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары Жолдошова Гүлзат Ишенбековна. Калыстар тобунун мүчөлөрү, маданияттын мыкты кызматкери, Нарын облусунун ардактуу атуулу Токонбаев Замирбек Дүйшенович. Жумгал райондук мамлекеттик Таттуу Турсунбаев атындагы Сомкөл кинотеатрынын директору Рыспай кызы Бактыгүл. Маданият үйүнүн кызматкери Алиев Азизбек Алиевич. Чынара Дүйшеев атындагы Балдар искусство мектебинин хореограф мугалими Абдрасулова Оксана. Мына бүгүн сынакта ушул калыстар тобу калыстыклар. Азыр биз сиздерге ушул айымдардын катышуусунда жалпы бир музыкалык номерге көңүл бөлсөк. Азаматтар десе, анда сиздерди сахнадан узатып алалы, кийинки тапшырмага даяр болуп бериңиздер. Анда биз сахнада азыр музыкалык номерге кезек бермекчибиз. Алдыңыздарда Бакытбек уулу Даниэль. Құтманды оқушылық кешіңіздермен, ұрматуа аталарымыз, апаларымыз, ағай ежекелеріміз, жалпыңыздарды жалпы қарау сынақтың қатысушыларына игілік қалайды. Чуақ Сатаев атауыздың «Қарагөз» деген жағымды шығармасын жалпы қарагөздердің ұрмат үшін атқарып берейін. Қабыл алып қоңыздар. Қолча тұрсақ қалат әлі. Oh
жерде қол жауап тұрсақ болады құрметті меймандар. Gülsün gülüyor asmanı büyüttü anda Allah'a tensin bir koydum bana kız emniyetin sana taktırga var mı cazmanım taktırga var mı cazmanım Рахмат, раз жауап бердіңіз. Анда біз сынағымызды баштаймыз. Біздің бірінші тапшырмамыз саламдашу. Алдыңыздарға номер бірінші қатысушымыз Жұмғал айылынан Қонақбек қызы Гүлмираны шақырып алабыз. Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар, аксакалдуу аталар, агылечик апалар, ак калпакча агалар, асылзаада эжелер. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө бүгүнкү төрдүн көркү болгон Каракылдык Акчаган калыстар толу. Сиздерге өзүмдү, кесибимди, туулган жеримди, өзүмдүн автордук ырым менен тааныштыра кеткениме уруксат этиңиздер. Атым менин Гүлмирамын бактылуу, жетиген деп жетемдин да атылуу, саяпкери талпындырган неченди, кызымын мен кең Жумгалдын айтылуу. Билим алуу, тил үйрөнүү билмектен, ар бир элдин өз тили бар сүйлөткөн, кыргыз тили менин жаным мекеним, амин устап эне тилди үйрөткөн. Менин жерим таланттардын мекени, жазуучусу, актер, сулуу чечени, талпынышкан канат күйлөп Жумгалдан, түптөгөндөр маданиятын кыргызымдын, бүгүнкүсүн, эртеңкисин, кечеги. Пайгамбарлык кесибимди сүйөмүн, окуучума жаным менен күйөмүн, тарбиялап бир уул бир кыз чүрпөмдү, жолдошума арнап келем жүрөгүм. Эже сиңди атаандашка айтарым, бийик болсун бүгүн алчу бааларың, ырысалды ынтымактый делбиз. Татыктуусу жең сынаман кааларым. Жашым толду бүгүн мына 33. Бардыгыңа атаандашым оюн түз, арбагыңыз тынчуктасын Айнаш эже, калкыңдын сага деген сүйүүсү күч. Рахмат. Анда сахнага экинчи катышуучуну чакырып алсак, Абылаева Майрамкүл Орозобаевна, Чоңдөб айылынан. Кеп өзөгө салам болот элибизде, салам салттын сактап келген жерибизде. Салтты улап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп демибизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган, саламдашы ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жаркыраган жүздөр жадыраган. Biraz tamam olup, kişine sas болуп кечирим сурайм. Саламатсыздарбы, урматтуу Жумгал элим, арыбаңыздар, жалпы журтум, амансыздарбы, кадырлуу көрөрмандар. Күнүңүздөр жарык, маанайыңыздар шат болсун. Сиздер менен улуу сахнада жүз көрүшүп жатканыңызга абдан кубанычтамын. Жумгал айыл өкмөтүнө караштуу Чоңдөбө айылынын тургуну мен Абылаева Майрамкүл Орозобаевна Тынак алтындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими. Айтабыз деп салам, сиздерге саламды, ашыгып келген өңдөнөм, андыктан салам айтамын, айтылуу Чоңдөбө жергемден. Ааламга жол башталат дейт айылдан, адалмалы кең сандык төрүн жайлаган, айлана кооз таза аба тоо жери, аска тоозу аппак жолу салынган. Жанга жайлуу, малга жайлуу Чоңдөбөм,
тоо борунан орун алган айылым, орун колдон жеңилин жерден алып биз келатабыз айдап турмуш кайгын. Жолдонура калың бакча курчаган, биздин айыл жайкалган жашыл раң. Сиздерге ала келдик айылыбыздан, жан сергиткен салкын жел абасынан. Карытып кылымдарды жашап келген кыргыздын кадыр барктуу салты менен урпагы ошолордун мына биз кол кошуруп баш ийип салам берген. Кош келиңиздер, урматтуу меймандар. Бүгүнкү кечебиз жаркын элеске арналган эскерүү сааты, жарык дүйнөдө калтырган изи, жакшы иштерин эстеп, жакшылык менен эскерип жатабыз. Ар бириңиздерге ийгилик жана шыктануу жана жаркын маанай каалайм. Бүгүнкү биздин жүрөгүбүздө из калтырып кеткен инсанды эскерүү үчүн чогулуп турабыз. Анын элесине, эмгегине, жарык жүзүнө урмат сый менен эскерип, түбөлүп таазим кылабыз. Бартаап улуу эмгектен илимий тарых изилдеп, көргөзмө этно көргөзгөн, жашоодон тапкан эмгеги жашайтта али өлбөстөн. Сиңирип эмгек темине, жашоосун арнап жерине, жемиштүү иштер жасаган жумгалдык тууган элине, жаштарын сүрөп алдыга жан дили менен бериле. Эженин бүгүн эскерип, эт жүрөк турат өксөрүп, эмгегин билген жашкары эртеңден мындан көп келип, эженин кече эскерүү эл журту турат өткөрүп. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда сахнага 3-чү катышуучубузду чакырып алсак, Алишер кызы Жибаркөл, Чоң Дөбө айылы. Саламдашуу элибиздин улуу салты, улуулардын бизге үйрөткөн ыйык парзы, улууга да, кичүүгө да урмат менен илгертен келе жаткан кыргыз салты. Жумгал жери жарык кылган күн болуп, жерибизди нурга бөлөп жарык болуп, таланттуу мыскалат эжекем, таттуу бүбү, айжемдей таланттуулар көп. Мыскал эжем үнү бар. Саламдашуу элибиздин улуу салты, улуулардан бизге үйрөткөн ыйык парзы, улууга да, кичүүгө да урмат менен илгертен келе жаткан кыргыз салты. Жумгалдын жери жарык кылган күн болуп, элдин сыймык ызаты бар түн болуп, мыскал менен таттуу бүбү нассылуу, талантыңар эл жүрөгүн гүл кылып. Мыскалдын үнү булактай түнү кагат, сезим козгой адамды мунга салат. Таттуу ак жүздүү актрисадай кыздарыңар сахнада өнөр сунат. Ажарлуу кыздар жарышып, сиздерге салам айтабыз. Сиздерге бүгүн ыр бейни гүлдесте кылып сунабыз. Башымды ийип байыркы бабалардын салтына салам айтып өтөйүн кадырлуу жумгал калкыма. Бул жарышты жеңсем деп алдыга койдум чоң максат, баскатым ишке ашсын деп аракет кылам талпына. Асманда учкан куш сымал акырын учуп келейин, салам айтып элиме асылын сөздүн терейин, Чоң Дөбөнүн атынан сиздерге ийилип салам берейин. Салам айтам бакайдай акылманга, канекейдей ууздарга, айчүрөктөй аккууларга, кара кылды как жарган калыстарга. Кеп учугун таанышуудан баштайын, Казыбектин асыл кызымың мен, ат башыдан канат каккан, Жумгалдын чоң дөбөсүнө келин болуп жакшылыкка жүзүн баккан. Бир уул, бир кыздын мээримдүү энесимин, Сейитбектей мырзанын ажарлуу жубайымын. Азамат Алтын балалык бала бакчасында тарбиячы болуп иштеп келем. Мээрим төгүп балдарга,
Бактаалайды тилейм дайыма, Соң көл ханышасы деген наамга талантым менен жетем буйурса. Таппайсың издеп ааламды, ал бир жарлап турмушта. Айнаш апамды мен окшотом жылдызга. Жуңгалдан чыккан апакем, кыргыз үчүн сыймыкта. Айнаш апамдай мен дагы кызмат кылсам дейм кыргызга. Азаматсыз. Анда биз кийинки катышуучубузду сахнага чакырып алсак, Кудайберген кызы Елизавета Таштөө айылы. Ар бир катышуучуну колдоп турсак, келиңиздер, жалпы колдоп туралы. Саламдашып алайын, салтанаттуу калайык, салтуу кептен салайын. Өмүр бар жерден ажал бар, алтындай өмүр барында амандашып алайын. Аман эсен барсыңбы, алтындай агай эжейим, анда эмесе сиздерге салам айтып кетейин. Ала толуп кыргызым, асманда жанган чолгондой, күйө берсин жылдызың, ырсыз жашоо жашообу ырдай берет бир кызың. Айтканыңда канет жок, түшүнгөн сөздүн уңгусун, уюштуруп баштаган, ушундай сонун таймашта, улуулуктуң эскерип, урмат сый менен өтөлү, ушул турган Елизаветанын атынан салам айтып кетелиңе. Акындар ырдайт ырында, салам жолдоп барына, абалтан келет айтылып, нупура кыргыз журтунда. Тандалып келген бул жакка, сулуулар кароо сынакка, учурашып өтөйүн калыска катышуучуга. Комузду күлөп ырырдап, коңурун менен талпына, кошулуп дайым жүрсүн деп кубаныч берип калкыма. Таныштырсам өзүмдү, тамай сүйлөп так жүрүм. Табиятым ушундай, тамашалап көп күлөм. Кагаз бетин толтуруп, калем кармап ыр жазам. Көдөнүмдү байытып, китеп менен сырдашам. Колумдан келет уз чулуп, шырдак кийиз кармагам. Шыр жүрүп барын үйрөндүм, өнөрлүү болуп жаратман. Өчүрбөй ичте демимди, сынакка келдим алыстан. Өзүмдү мыкты көрсөтүп, болбостур бирден албасам. Бали. Бүгүнкү кароо сынактан айтайын Айнаш апаны, тарыхты таанып жайылткан, изилдеп элдин абалын. Францияга чейин жол тартып, эмгегин дүйнө карады. Музейден иштеп талыкпай, эмгегин эл да баалады. Акылман Айнаш апабыз жаштарга берген насаатын, мамлекет кору калтырбай тапшырган сыйлык наамдарды. Ар дайым жардам берчү экен, аянбай күчүн өз жанын. Эй калайык калың журт, кадырлабай айтам сөзүмдү. Алтындан бүткөн ата журт, аздек деп айтам сөзүмдү. Комузду колгоң алайын, коозобун салайын. Силерде элим турганда, ырдабай кантип калайын. Жамгырдын ырын терейин, жакшылап ырдап берейин. Кол чаап коштоп тургула, жуңгалды даңтап өтөйүн. Тоо ичиң арча карагай, абасы салкын таза жай. Тоолордо бүркүт уларын, көз жоосун алат жуңгалым. Көркөмдүү дайра булагым, көп кырдуу талант жаралган. Көнөрбөс элим мурасын, элибиз жашайт байыртан. Эмгегин билем тарыхтан, Аскалузонун боорунан. Акшумкар учат талпынган, айтылуу жуңгал жергеси, күн нурунан жаралган. Кыдырып жуңгал жергесин, кыдырлар бата беришкен. 7 күн айтсам түгөнмө жаралган жуңгал бейиштен. Hep bırak elde.
Анда сахнага кийинки катышуучубузду чакырып алсак, Карабалаева Нурзина Түгөнсай айылы. Кыргыздар сөздүн чебери, кыргыздар өнөр зиреги, кыргыздын салтын унутпай саламдашып кетейин. Кылымдарды карытып, кылымдарды жашап келген, кыргызым кадыр баркын салтын билген, кыргызым кадыр баркын салтын билген, ошонун урпактары мына биз сиздерге башым ийип таазим этем. Айнаш апанын жаркын эмес элесине таазим. Кадырлуу калыстарга таазим. Кадырлуу кыргыз калкым сиздерге таазим. Рахмат. Анда сахнага кийинки катышуучуну чакырып алсак, Абскариева Чынара Абскариевна Башкулан айылы. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жана маданияттын мыкты кызматкери Айнаш Сапаралиева апабыздын жакындары жана уул кыздары. Сиздер менен ушундай салтанаттуу чоң иш-чаранын алкагында жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи. Мына ушундай салтанаттуу иш-чаранын алкагында Айнаш апабыздын ат көтөргүс эмгеги бааланып, даңкталып жаткандыгы көз кубандырбай койбойт. Анда эмесе сиздерге өзүмдүн жайымды тааныштыруу үчүн кеп учугун таштайын. Мен Абскариева Чынара Абскариевна. Быйыл 32-нчи жазымды тосуп турган чагым. 2 кыз, 2 уулдун бактылуу апасы. 2 кыз, 2 уулдун үлгүлүү өкүл апасы. Ошондой эле мектепти таалим тарбия алуу мугалим. Үйдө болсо жароокер жар. Ал эми айлыбызда үлгүлүү өрнөктүү үй бүлөлөрдүн катарын толуктайм десем жаңылышпайм. 2 сөздүн башын кошуп жамактай калган жайым бар. Анда эмесе мындан аркы жумгал жергесинен тапкан шыбагамды сиздерге ыр түрүндө айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Ассалому алейкум. Салам айтам жалпыңа. Учурашуу илкертен адамдын ыйык парзыда. Салам айтып сиздерге ушундай жакшы күндөрдө саламдашкан жакшыда. Элибиз жашайт байыртан, эрдигин билен тарыхтан, айтылуу жумгал жергеси күн нурунан жаралган. Айтылуу жумгал жергеси күн нурунан жаралган. Өзүм жөнүндө айтайын, кеп учугун баштайын, кызы болом нарындын, келининин жумгалдын. 4 баланын болом апасы, жашоомдо жөлөк атасы, талыкпай иштеп келемин, болбосун деп капасы. 2-нчи үйүм мектебим, 23 жашта киргенмин, балдарым болсо билимдүү, бул менин эң биринчи тилегим. Бакыттын ачкан эшигин, Шадман Садыбакасов мектебим, мугалим болуп сүйүнгөм, мектебим ырыс кешигим. Аты даңктуу манастын, арбагы бизди колдосун, ыйлаган эне болбосун, дүйнөдө согуш болбосун. Аткарылып ар бирибиздин тилегибиз элинде тынчтык орносун. Анда биз кийинки катышуучуну тосуп алсак, Асанбек кызы Асылкөл Байзак айылы. Саламатсыздарбы, урматтуу жумгал элим, чайек айылым. Мен Асанбек кызы Асылкөл 1995-жылы 31-октябрда Нарын областынын Жумгал районунун Байзак айылында жарык дүйнөгө келгем. Мен 3 кыздын энеси.
Арбаңдашу элибиздин улуу салты, улуулардан үйрөткөн ыйык парзы, улууга да, кичүүгө да урмат кылган, ийгиликтүү келе жаткан кыргыз салты. Арбаңыздар, кыргыз элим. Рахмат. Кейинги катышуучубузду тосуп алсак, Жумабекова Аида Абдыманаповна, чайек аялы. Жоңгалымдан үн салып, көңүлүңүздөрдү бурамын. Мен Манап кызы Аида, алдыңыздарда саламдашып турамын. Нөшөрлөгөн жамгыр болбой, кырманданга толорбу? Салтты бузуп өтүп кетсек, саламдашпай болорбу? Ай жамалдуу эжекелер аманбы? Нурөңдөгөн агайлар эсенби? Жарышка түшчү перилер тобундабы? Бул турмуш өз колунда, шанындабы? Кара кылды какчарган калыс тобу, таалыкпай таазим кылам мен бир жолу. Эмесе муну мындай таштайын, сөз баянын өткөнүмдөн баштайын. 33 жыл мындан артта, көктөм жазда ак сарыгыз көрүнөт. Манап үчүн издеп келген бактысын, алтын болуп турдугунан төгүлөт. Тойда өттү наристеге арналып, ат коюлду Аида деп тандалып. Ата эненин каалаганы эмеспи, бешигиң боң болсун деп бата алып. Турмуштун босогосун аттаганым, убакыт билинбестен зымырады. Күчүмдү көрөйүн деп алдыңыздар да, мына бүгүн турамын сыналганы. Перилер оюнда болот аргандай, бирде утулсак, бирде утмай. Ийгилик каалайм сиздерге, жеңилсек ичибизге кир жугузбай. Баракелде. Сахнада Сейитказиева Жанара, чайек аялы. Ассаламу алейкум, кадырман элим, аманбы? Амандык айтып жалпыга саламдашсак жаманбы? Чаектен айтам саламды, агайын тууган аманбы? Келтирип айтам саламды, кутмандуу элим аманбы? Саламдашуу салт экен, саламдашып алалы. Балдай тилди какшатып, тилди алкап алалы. Агарып таңдын атышы, кызарып күндүн батышы. Эзелден калган салт экен, кыргыздын салам айтышы. Мен Сейитказиева Жанара, Нарын областына караштуу Жумгал районунун Чайек айылында туулуп өскөм. Ушул эле айылдын Мединалбаев мектебинде билим алгам. Бул конкурсту берметеже аркылуу билип, катышып көрүүнү чечтим. Бардык конкурстун катышуучуларына ийгилик каалайм.